Саламатсыңарбы? География 9 класс. Тема жашыл экономиканы өнүктүрүү жолдору. Силер менен Зарнаева Назгүл Жакшылыковна. Сабактын максаты энергетика, экология, азык-түлүк коопсуздугу жана адамдардын ден соолугу, суунун сапаты, генетикалык жактан өзгөртүлгөн азыктар боюнча маалымат аласыңар. Суроо: сиздин жашаган жериңизде суу жана топурак булганышы байкалабы? Кандай себептерден улам көйгөй жаралат деп ойлойсуз? Бишкек шаарынын абасын булган суунун келип чыккан көйгөйлөрү кандай? Жашыл экономика бул бардык сферадагы бардык сфераны, жашыл сфераны, экологияны туура үнөмдөө, туура пайдалануу, ар бир нерсени экономдоп колдонсок, бул келечегибизге баарыбызга тең жакшы болот. Бизде маалымат, карапайым калкка маалымат көп жетишпейт. Ошондуктан дагы элдер экономдуу колдоно алышпайт жашыл азыркы ресурстарды, анан бардыгын экономдуу колдонсок, кийинки келечекке дагы жакшы болмок. Жашыл экономика жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга байланыштуу коомдун кудуретин камсыз кылууга багытталган инновациялык экономика. Биринчи кезекте жашыл экономика азыркы учурда түгөнүп бара жаткан ресурстардын, минералдар, мунай, газ, үнөмдүү керектөөгө жана төбөмүз ресурстарды пайдаланууга багытталган. Анын өзүнө тиешелүү багыттары төмөнкүдөй: энергиянын кайра жаралуу бурактарын киргизүү, калдыктарды башкаруу системасын жакшыртуу, суу ресурстарын башкаруу системасын жакшыртуу, жашыл транспорт системасын өнүктүрүү, айыл чарбада органикалык дыйканчылык, турак жайына коммуналдык чарбада энергия эффективдүүлүк, экосистемаларды эффективдүү башкаруу жана сактоо. Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүү биздин коңшу өлкөлөргө салыштырганда жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн жакшы старттык мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстанда айлана чөйрөгө кыйла даражада зыян келтирүүчү ири химиялык, мунайзат, химиялык жана металлургиялык өндүрүштөр жок. Ошондон улам биздин айыл чарбабыз аларды көп санда колдонбойт. Бүтүндөй алганда Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча республикада экологиялык кырдаал Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырганда алда канча жагымдуу. Бул биздин өлкөдө жашыл экономикалык принциптерин ийгиликтүү киргизүү. Бирок бизде баары жакшы деп айта албайбыз. Азыркы учурда селдер көп чыгып жатат. Жерлер деградация, таза суу жетишсиздиги, 600дөн ашык айыл ошол эле учурда таза суу дыйканчылыкта да колдонууда. Таштандылардын көбөйүшү, мөңгүлөрдүн эриши. Кендер казылып алынгандан кийин калдыктар. Кыргызстанда 92 таштанды жана калдык сактоочу жай бар. Анын ичинен 31 радиоактивдүү деп саналат. Бул да экосистема адам өмүрүнө коркунучтуу деп аталат. Массалык курулуштар калдыктары суулардын булганышы, анын кесепетинен жылына 30 миңден ашык кандай оорулар пайда болот. Смогтун пайда болушу негизинен эски автоунааны пайдалангандан келип чыгат. Экологиялык проблемалар, глобалдык коркунучтар жана заманбап дүйнөнүн чакырыктары, озон катмарынын бузулушу, абанын булганышы, токой аянттарынын кыскарылышы, биологиялык ар түрдүүлүктүн кыскарышы, минералдык ресурстардын түгөнүшү, кыртыштын асылдуулугунун төмөндөшү, суу көйгөйү, жеке жана жамааттык коопсуздук тобокелчилигинин өсүшү, жалпы жыргалчылыкка коркунучтар, социалдык теңсиздиктердин өсүшү. Силер билесиңерби, бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүүсү Кыргызстандын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизип жатат. Бул өзгөрүүлөр биринчиден адамдардын жашоосуна коркунуч түзөт. Климаттын өзгөрүүсү айыл чарбасындагы жер ресурстарынын кургашына жана бузулуу процесстерине алып келет. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын көбөйүшү, температуранын кескин өзгөрүшү, таза суунун жана азык-түлүктүн коопсуздугунун төмөндөшү адамдардын ден соолугуна коркунуч туудурат. Бул процесстерге таасир бериш үчүн жана жердеги климатты сактап калуу максатында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму менен биргеликте иш-аракеттерди жасап, климаттын өзгөрүү боюнча Алкактык конвенциясына мүчө болуп кирди. Биз климаттын өзгөрүүсүнө таасир бере албайбыз, бирок анын опурталдуулугуна адаптация болуу иш-аракеттерин жасай алабыз. Тамчылатып суугаруу системасын киргизүү жана айыл чарбасында суу менен жер ресурстарын рационалдуу колдонуу, жээктерди бекемдөө, токойлорду отургузуу жана башка алдын ала иш-аракеттери микроклиматты жакшыртат жана климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдардан сактайт. Бириккен Улуттар Уюмунун Алкактык конвенциясынын милдеттерин аткаруу менен Кыргызстан өз элинин жашоо деңгээлин жакшыртат. Биргеликте гана Кыргызстанды келечек муун үчүн сактай алабыз. Сакта мени, сенин жаратылышың.
Кыргызстандын жашыл экономика өтүү процессин колдоо программасынын приоритеттик багыттары: жашыл энергетика, жашыл айыл чарбасы, төмөнкү эмиссиялык транспорт, туруктуу туризм, жашыл өндүрүш, жашыл шаарлар, таштандыларды башкаруу. Санариптештирүү жана жашыл экономика Борбордук Азиянын келечегине жол ачып, келечек муундар үчүн таза жана туруктуу чөйрө түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, айыл чарбасында так айыл чарба системаларын киргизүү суу чыгымдарын азайтып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берет. Заманбап датчиктер жана мониторинг системалары фермерлерге өсүмдүктөрдүн муктаждыктарын так билүүгө, чыгымдарды азайтууга жана түшүмдү көбөйтүүгө шарт түзөт. Жаңылануучу энергия булактары, мисалы күн панелдери жана шамал турбиналары, Борбордук Азиянын туруктуу өнүгүшү үчүн негиз боло алат. Биз жашаган аймак күн энергиясы үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ жана санариптик технологиялардын өнүгүшү менен мындай системалардын найтыжалуулугу кыйла жогорулатылат. Энергияны башкаруу системалары аны бөлүштүрүүнү оптималдаштырып, жоготууларды азайтып, өзгөчө алыстагы айылдар үчүн борбордук энергетика системаларына туташуу кыйынчылыктарын жеңилдетет. Биогаздык технологияларды жана айыл чарба калдыктарын кайра иштетүүнү өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү азыркы күндүн актуалдуу темасы болуп турат. Санариптештирүү айлана чөйрөнү көзөмөлдөө, эмиссияларды башкаруу жана калдыктарды текшерүү мониторингин жүргүзүүгө да жардам берет. Мындай технологиялардын айыл чарба жана энергетика тармактарына киргизилиши региондун экономикасы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул экономикалык натыйжалуулукту жогорулатуу гана эмес, экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жана адамдардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган маанилүү кадам. Экологиялык туруктуулукту жана региондун коопсуздугун жакшыртып, ала тообуз менен таанылган жерибизди өнүктүрө алабыз. Кайталоо үчүн суроолор: жашыл экономиканын өнүгүшүнө кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Жогорку инвестициялык чыгымдар, салттуу тармактардын каршылыгы, жетишсиз технологиялык өнүгүү, мамлекеттик колдоонун жетишсиздиги. Күн энергиясы жашыл экономиканын кайсы түрүнө кирет? Кайра жаралуу энергия булактары. Жашыл экономиканын негизги максаты эмне? Экологиялык тобокелдиктерди жана тартыштыкты азайтуу менен бирге адамдардын бакубаттуулугун жана социалдык теңчиликти жогорулатуу. Кыргызстандын жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча кандай потенциалы бар? Гидроэнергетика, күн энергиясы, айыл чарбасы, туризм, экотуризм. Жашыл технологияларды колдонууда кандай артыкчылыктары бар? Энергиянын үнөмдөлүшү, булгануунун азайышы, жаңы жумуш орундарын түзүлүшү, жаратылыш ресурстарын сактоо. Кайсы тармактар жашыл экономиканын алкагында өзгөчө мүнөзгө, мааниге ээ? Кайра жаралуучу энергия булактары, энергиянын эффективдүүлүгү, органикалык айыл чарбасы, туруктуу транспорт, жашыл курулуш, таштандыларды башкаруу жана жаратылышты сактоо. Туруктуу өнүгүү жашыл экономика менен кандай байланышта? Жашыл экономика туруктуу өнүгүүнүн экономикалык аспекти болуп саналат. Анткени ал келечек муундар муктаждыктарына зыян келтирбестен, учурдагы муктаждыктарды канааттандырууга багытталган. Көңүл бургандарыңызга рахмат. Саламатта калыңыздар.